9,197 жана 9,1798 сандарын салыштыруу керек. Бул сандарды салыштыруу үчүн алардын эң чоң бирдей болгон разрядтарынан баштап салыштырсак болот. Мисалы, биринчи сандын эң чоң разряды канча? Биринчи сандын эң чоң разряды бирдик жана ал 9га барабар. Анда экинчи санды карайбыз. Экинчи сандын эң чоң разряды дагы бирдик. Ал дагы 9га барабар. Демек, бул сандар бирдиктеринде барабар. Бирдиктен кийинки разрядды карайбыз. Ондук үлүш. Ондук үлүш биринчи санда 9. Ал эми экинчи санда ондук үлүш 7. Ондук үлүштү бул сандарда айырма болгондугу үчүн 9 7ден чоң болгондугу үчүн биз биринчи санды чоң деп атасак болот. А бирок мындайча дагы ой келиши мүмкүн. Бул ондук үлүштөн кийин дагы бир канча цифралар бар. Алар анда эмне болот деген ой келиши мүмкүн. Анда карап көрөбүз. Экинчи санды карайбыз. Бул жерде 9,1798. Бирок ал санды бир канча санга чоңойтуп көрөлү. 9,1799. 9,1800. Демек, бул санды бир канча санга чоңойтсо 9,1800 же болбосо 9,8ге барабар болот экен. Демек, экинчи санды бир канча санга чоңойтуп, бул эки разряддагы санын 0ге теңдесек дагы биринчи сандан кичине болуп жатат. Дагы да түшүнүктүү болуусу үчүн бул сандарды жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алалы. Биринчи 9 бүтүн ал 9га барабар. Ондук үлүш ал 9га барабар. Анда биз аны 10дон 9 деп жазып алалы. Үчүнчү разряддагы сан 100дүк үлүш. Демек, ага дагы кошобуз 100дөн 7-ни. Экинчи санды дагы жазып алабыз. Экинчи сандын дагы бүтүнү 9. Жана ага кошуу керек. Кошобуз 10дон 7-ни. Ондук үлүшү 7. Үчүнчү саны. Үчүнчү разряддагы сан 9. Демек, ага кошобуз 100дөн 9ду. Төртүнчү разряддагы сан 1000дик үлүш. Демек, ал 1000ден 8ге барабар. Берилген эки сандын разряддык кошулуучуларын жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алдык. Анда бул сандардын суммасын эсептейли. Суммасын эсептөө үчүн алардын бөлүмдөрүн теңдөө керек. Эң чоң бөлүмдү карайбыз. Бул жерде 1000. Демек, ар бир сандын бөлүмүн 1000ге теңдөө керек. 9дун бөлүмүн 1000ге теңдесек, 1000ден 9000ге барабар. Анда экинчи сандын дагы бүтүнү 1000ден 9га барабар. Аны дагы жазып алалы. Анда кошобуз буга ондук үлүштөгү санды 10дон 9 бөлүмүн 1000ге теңдөө керек. Алгач бул санды 10го көбөйтөбүз. 10го көбөйтсө 100дөн 90го барабар. Дагы 10го көбөйтөбүз. 1000ден 900. Экинчи саныбыздын дагы анда бөлүмүн 1000ге теңдеп алабыз. 10ду 100гө көбөйтөбүз. 1000. 7-ни 100гө көбөйтсө 700. Ондук үлүштөгү сандарды кошобуз. Бул жерде бөлүмү 100. Демек, аны 10го көбөйтүү керек. 100дү 10го көбөйтсө 1000. 7-ни 10го көбөйтсө 70. 100дүк үлүшүн жазып алабыз. 100дөн 9 аны 10го көбөйтөбүз. 100дү 10го көбөйтсө 1000. 9ду 10го көбөйтсө 90. Жана бизде экинчи сандын 1000дик үлүшү калды. Анын бөлүмү 1000. 1000ден 8. Анда бул сандардын суммасын эсептейбиз. Бөлүмү алардын 1000. Экинчи сандын дагы бөлүмү 1000. 9000ге кошуу керек 900дү. 9900 жана кошобуз 70ди. 9970. 9970. Экинчи сандын суммасын эсептейбиз. 9000 кошу 700 кошу 90 кошу 8. Демек, 9700 798.
Жөнөкөй бөлчөктөр түрүндө караганда дагы биринчи сан чоң болуп жатат. 9,97 9,1798 чоң.